Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун көрөрмандары, ардактуу айымдар жана мырзалар, Билерман Ордо клубунун мүчөлөрү. Мына ошентип биз бүгүн 29-декабрь 2019 жылы Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун жылдык жыйынтыктоочу оюнун сиздерге тартуулап турабыз. Ушул учурдан пайдаланып, баарыңыздарга кош келиңиздер деп бүгүнкү оюнду мен ачык деп жарыялаймын. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Билерман Ордо клубунун жогорку лигадагы командаларынын куралган билермандар катышмакчы. Алардын ким экенин биз азыр сиздерге тааныштырып өтөбүз. Мындай чечимге келишибиздин себеби жылдык оюнда бир командага басым жасабастан биз айрым активдүү командалардын арасынан билермандарды, капитандарды тандап, бир курама команда иретинде Ордого чакырууну туура көргөнбүз. Ал эми телекөрүүчүлөр бүгүн мына ушундай кызыктуу оюндун күбөсү болмокчу. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Бүгүнкү оюнда Кудайберди Ташиев оюнга келген. Мыкты билерман, кесиби боюнча педагог, окутуучу. Мелис Музулманов, мектеп директору, мыкты билерман, команда мүчөсү. Бектеналы Абдырахманов, мамлекеттик кызматкер, команда мүчөсү. Нуристан Марат уулу, мыкты билерман, Ош мамлекеттик университетинин магистранты. Илгиз Шамирзаев, мыкты билерман, педагог, команда мүчөсү. Жана бул команданын капитаны Семетей Амиралиев, мыкты билерман, филология илимдеринин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу. Урматтуу команда, кош келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге өтө күчтүү билермандар команда болуп келген. Студиябызда айрым суроо берип жүргөн телекөрүүчүлөр дагы бар. Студиябызда аларга дагы биз кош келипсиздер демекчибиз. Бүгүнкү оюн жыл жыйынтыктоочу оюну. Семетей мырза, бүгүнкү оюнду команданы сиз жетектейсиз. Сизге өтө чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Алгач команданын оюнга даярдыгы кандай, маанаңыздар? Ушул боюнча биз сөз баштасак, Семетей мырза. Мастарбы, урматтуу алып баруучу, урматтуу Ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү жылдык оюнга ушул клубдагы жогорку лигадагы командалардан 2ден оюнчулар тандалып алынып, ойноо алдында турат. Ал командалардан албетте мыктылары тандалды. Анан бүгүнкү оюнда ушул жеңели деп биз жакшы ниетте келдик. Команданын башкаруу милдетин мага жүктөштү. Бул милдетимди так аткарганга аракет жасаймын. Анан биз оюнга келгенге чейин даярдыктарды көрүп, репетиция кылып, өз алдыбызча дагы талкуулашып, мындай ауырабыз, бири-бирибизге болгон сиңишүүбүздү кичине адаптациялап анан келдик. Бүгүнкү оюнда жакшы жыйынтык көрсөтөбүз деген ойдомун. Командага ийгилик каалайм жана ушул бүгүнкү оюн жакшы болушун сурайм. Чоң рахмат командага жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Билерман Ордо клубунун мүчөлөрү, биз оюнду баштаганга чейин бир жакшы самалыкты баштай кетели. Биз мына 2019 жылдын аягында турабыз. Буга чейин биз клубдун магистрин шайлоо тууралуу бир топ маселелер көтөрүп келгенбиз. Жана өткөндө биз ушул Билерман Ордо клубунун магистрин шайлаганбыз. Шайлоо жашыруун добуш берүү түрүндө өткөн. Магистр 4 билерман. Алар болсо Семетей Амиралиев, Сагынбек Маманов, Нуристан Марат уулу жана Илгиз Шамырзаев клуб тарабынан көрсөтүлгөн. Жана көптөгөн клубдун мүчөлөрүнүн добуш берүүсүнүн жыйынтыгы менен Семетей Амиралиев Билерман Ордо клубунун магистри болуп шайланган.
Ушул учурда пайдаланып Семетей мырзага биз чоң ийгиликтерди каалайбыз. Магистр бул клубтун мындайча айтканда эң жооптуу билерманы. Кандай бир учурда болсосун өзүнүн калыс сөзүн, адилеттүүлүгүн көрсөтө жүрүш керек. Оюнга болгон эксперттик сөзүн дагы ар дайым айта жүрүшү керек. Ошондуктан Семетей мырза, мен азыр ушул сизге даярдалган магистрдин медалин азыр тапшыртып койсом, мына менин ассистентим бул жерде Нурсултан мырза мен атымдан сизге ушул медалды тапшырып койсо. Семетей Амиралиев Билерман Ордо клубунун магистры 2019-жыл. Куттуктайбыз. Эми команда жеңилсе болбой калат эми. Команда жеңиш керек. Демек, бүгүнкү оюнда дээрлик 12 раундга тең суроо койгонбуз. Бирок кайсы тарап 6 деген упайды көрсөтсө, ошол тарап жеңүүчү болот. Билермандар жана телекөрүүчүлөр азырынча таблодо 0-0 болуп турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздардын колуңуздарда уюлдук телефонду алып, биздин даректерди жаттап алыңыздар жана суроо жөнөтүңүздөр. Биздин дарегибиз Ош шаар Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо интеллектуалдуу оюндар деп почта аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Жана Facebook'тан Билерман Ордо деген биздин атайын баракчабыз бар. Ошол жерге дагы суроо калтырсаңыздар болот. Кат куржунга жана Instagram'да дагы Билерман Ордо деп көрүп турасыздар. Билерман _Ордо деген баракчабыз бар. Ал эми электрондук дарегибиз bilerman_mail.ru. Мына ушул даректерге суроо жөнөтсөңүздөр, биз Кудай буйрса оюндарга коебуз. Оюндарыбыз улана бермекчи, кышкы сериялар уладан бермекчи. Демек, бүгүнкү оюндун негизги башкы өнөктөшү бул Тамшан Барбол фирмасы. Барбол кондитер фирмасынын ширниктери жана премиум класстагы Тамшан Барбол тортору бардык сиздер үчүн адал жана жаңы дайыма таттуу гана. Биздин башкы демөөрчүбүз болсо бул Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Буга чейинки оюн Кудайберди Ташиевдин командасы ойногон. Тилекке каршы команда телекөрүүчүлөрдөн жеңилип калган. Мындан кийинки январь ичинде оюндар кандай болот, аны да биз күзөтөбүз. Нурлан уулу Нурилим Ош шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1000 сом. Суроого көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга мына мындай фото суроо берген телекөрүүчү. Менимче команданын ичинде футболго көрмандар дагы бар билем. Англичандар бул нерсени, сиздер көрүп турган нерсени 4-3-2-1 футбол схемасына окшотушат. Көрүп турасыздар, чындыгында эле анын түзүлүшү жогорудагы сиздер көрүп турган футбол схемасына окшош. Кайсы бир нерсени окшоштуруп атат англичандар. Ал Англияда биринчи жолу 1884-жылы кирип келген Англияга. Суроо, сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Кетти минута. Бизде мөөнөтүнө мурда жооп бар. Ким жооп берет? Нуристан мырза жооп берет. Нуристан. Урматтуу баруучу, биз схемадан көрүп турабыз, бир аз болсо да бир футбол, профессионал футболго аралашып калган жайыбыз бар. Сүрөттө жакшылап карап турсак, бул 4-3-2-1 схемасы бул жаңы жылдык ёлканын сүрөттөрүшүн берет. Балатынын сүрөттөрүшүн берет. Сиз балатыга окшоштурасыз. Ооба, мен чийип да койдум өзүнө 4-3-2-1 схемасы. Мына бул жакта көрсөтүп коеюн. Чийимиңизди көрүп коеланда. Эсеп 1-0 жооп тура. Эсеп 1-0 жооп тура. Командада 1 минута бүтүндөй үнөмдө сакталып калды. Команда эгер туура жооп берсе гана үнөм сакталат. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Экинчи раунд.
жаңы жыл аяз ата тууралуу мифтердин алгачкы чыгуусу кайсы жерге барып такалат, Нурислам мырза? Негизинен урматтуу алып баруучу, кыскасы түндүк мамлекеттерде, суук мамлекеттерге барып такалса керек. Негизинен көпчүлүк учурда Финляндия деп айтышат. Мидин Ибрагимов Ош шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1200 сом. Урматтуу билермандар, Америкада 1955 жылы тамекилер, азыр сиздерге бир сүрөттү берем, ушундой автоматтарда сатылган. Мына көрүп турасыздар, тамеки саткан автомат. Ал убакта бир куту тамекинин баасы 23 цент турган. Ал эми автомат 25 цент монетасын гана кабыл алган. Тамеки өндүрүүчүлөр бааны 25 центке көтөрүүнүн ордуна башкача ыкманы табышкан, башкача жолун тапкан. Урматтуу билермандар, алар кандай кылып 2 центти кайтарып беришкен? Кетти. Экинчи күкүрт берген. Bir paçka, iki dana. Экону бергенден көрө мындайда жок. Күйгүзүп берүү кошумча кызмат. Жок, күйгүзүп берүү бул өзүндө дайыма болот да. А бул берүү аткан нерсе бир аз болобу, көп болобу, берүү аткан нерсе бул чоң нерсе. Любой жерде чоң нерсе пайда. Чыктык, Күйгүзүүчү бир каражат эмеспи? Кечеги ошол, ушуга анти тамекини эмне жуйт? Тамекини эмне жуйт? Күкүрттан жакшыраак. Сагыз. Ол тасыгандан кийин кайра сагызды чайнап коюш. Үчүнчү вариант, төртүнчү вариант да эмне бар? 22 центке куту берсе 2 цент. 2 цент, 25-тен 2 центтин эсептеп. Балким кыйындын өзүн салган өзүн тыйын өзүн. Жок. 2 цент. Бирок эгер 2 цент бербей атат, ордуна башка нерсе берет. Өндүрүүчүлөр кошумча бир Мен жеке бамды сагыз жакшы вариант. кайра ошону тазалап эми ал Сагыз жакшы вариант. бирок ал башка бир фирманын жанагысын чыгарбайт да. Башка. Анда башка. Балким бирге Семетей мырза убакыт аяктады. Ким жооп берет? Семетей. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Илгиз мырза жооп берет. Урматтуу алып баруучу, балким команданын көп мүчөлөрүнө каршы болуп атам. Бизде негизинен сагыз анан күкүрт деген вариант чыгып атат. Ошолордун ичинен биз 3 секунда Илгиз. 1 2 Күкүрт болгондо түшүндүрүп бериңиз. Кандай тиешеси бар күкүрттүн бул жерге? Урматтуу алып баруучу, мен өзүм көп күбө болом. Мисалы, дүкөнгө кирип калганда көбүнчө куту менен анан ширеңке, зажигалка алышат да. Балким ойлоп атам, бул жерде 2 центти да эми алып калуунун ордуна булар балким бир куту күкүрт кошуп берсе керек. Демек, бул жерде кнопканы басканда сигаретке кошулуп күкүрт кошо чыккан. Дагы бир күкүрт жандыруучу, сигаретти жандыруучу күкүрт. Ширеңке. Жооп кабыл алынат. Команданын көпчүлүк оюна каршы чыктым деп атасыздар. Команда кайсы вариантта көбүрөөк талкуулады? Вариантты айтышты. Кайсыны? Сагыз, мисалы, кадимки эле жвачка. Бир орбит, ушундай сыяктуу да. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтам. Тамеки өндүрүүчүлөр автоматтарда сатылуучу тамекинин кутусунун ичине 2 цент монетасын кошуп салып коюшкан. Атайын гана ылайыкташкан кутуларды. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1. Телекөрүүчү Мидин Ибрагимовду 1200 сом утуш менен биз куттуктайбыз. Ош шаарынын тургуну. Нурислам, бул вариант бар беле, жок беле? Семетейке да бар болчу. Кыйын вариант бар. Семетей мырза да бар беле? Бар эле. Эмнеге оюңузду бышыктай албадыңыз? Сал берет деп элестетпедим. Жөн эле тыйын чыгарса керек дедим. Жок, ар бир кутунун ичине атайын автоматтарга түшүүчү кутуларга гана 2 цент коюлган. Оюн улантылат. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Менимче команданын курамында билермандар тамеки чекпеген үчүн да кыйналды окшойт, Тамек чекпейбиз. Же чеккендер барбы? Я.
Убактыга жараша кечирип коесуз, мен адашып кеттим толкундан. Бактыга жараша чегетпеген. Жок, тилекке каршы чекпей. Тилекке жараша десең. Жолду Бүбү Калилова. Балыкчы шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1300 сом. Мен суроосун окуйм. Бүгүн видео суроолор дагы бар. Биздин оюнда, Кудай буйрса, убакыт сааты келгенде биз ал суроолорду дагы беребиз, Кудай буйрса. Барабан эгер туш келип калса, туура келип калса беребиз. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздардагы сүрөттөгү үйлөр Япониядагы 300 жылдан ашык убакыттан бери Япон эли жашаган улуттук салттуу түрдө курулган үйлөр. Бул үйлөрдүн жалпы аталышы ошол элдин динине дагы байланыштуу. Диний көз карашына байланыштуу. Суроо, урматтуу билермандар, үйлөрдүн аталышын изилдеп таап бере аласыздарбы? Бул үйлөр кандай диний маанини түшүндүрөт? Кетти убакыт. Булар күндүр балдары түшүнү. Күндүр балдары да Я боюсь, синтоизм, да, я понял. Жок, синтоизм. Үйлөр менен кандай салыштыруу? Кандай? Үчөө болуп атат мындай көрүнүштө. Бир алыс керек. Көрсөңөр жок. Не болушу мүмкүн? Иероглиф жок бул жерде. Крест жокпу? Жок. Диний бир түшүнүк жок. Бул эрки деп атат. Өрттөн аткан, өрткө окшош эмеспи? Алар себеби Зарастризм дагы. Күндүн балдары, оттун балдары дейт. Тоо Тоо бар да, эмне бар? Фудзияма тоосуна байланыштуу. Окшоштуруп Алар Фудзияманын динде орду бар да. сыйынышы мүмкүн да алар. кандай сын? Жок, негизи алар жаратылышка өтө жакын. Жаратылышта жануар деп айтсак, алар япондор. Так, демек мындай темир нерсе колдонбогон болсо, натуральный бир жыгач. Эме эмеспи? Оригами эмеспи? Оригами дейт го. Убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, биз үнөмдөгөн мүнөтүбүздү алайлы деп чечтик. Эгер суроону бир кайталап койсоңуз, анан үнөмдөгөн мүнөттү пайдалансак. Суроону ушул бир эле жолу кайталайм. Калган раундтарды кайталабайм. Сиздер көрүп турган сүрөттөгү үйлөр Япониядагы 300 жылдан ашык убакыттан бери Япон эли жашаган улуттук салттуу түрдө курулган үйлөр. Бул үйлөрдүн жалпы аталышы диний ишенимге дагы байланыштуу. Суроо, сиздер үйлөрдүн аталышы кандай диний ритуалга элестетесиздер? Бул үйлөрдөн кандай диний ритуалды байкасак болот? Семет Темирза, кетти. Ошо мында. Медитация мында отуруп. Йога барбы буларда? Йога. Йога диний отурган. 300 жыл мурун экен да бирок. 300 жылдан ашык просто ал үйдүн эле тарыхы. Үй дегенде эмне элестетет? Мейман деп бир жануарларга кандай бул самурайлардын бир бүтешеси барбы? Самурайлар Ташбакандар. Диний ишеним. Самурайлар кийин келип атпайбы? Алар өздөрүн сакташ үчүн башка үчүн. Япония эмес. Бул алардын диний ишеними. Башка чыгыш мамлекети Япония. Булар ошол оттун балдарыбыз дейт. Ошон үчүн деме анан бири-бирине саламдашканда баягы немеге киргенде, диний ишенимине келгенде, храмга киргенде, Убакыт аяктады. Семет Темирза, талкуун токтотобуз. Семетей, ким жооп берет? Алгылыктуу жооп жок. Ким жооп берет, Семет Темирза? Урматтуу алып баруучу, бул суроого жоопту Мелис Музулманов жооп берет. Мелис Музулманов. урматтуу алып баруучу, өзүңүз күбө болгондой аябай жакшы пикирлер айтылды. Бирок биз Япон эли дегенде билебиз, алар өздөрүн оттун балдарыбыз деп эсептешет. Күндүн балдарыбыз деп эсептешет. Баягы чыгышка жакын болгондуктан дагы. Анан биздин команданын жообу боюнча аларда сыйынууга киргенде мындай белги бар. Ритуал. Мына ушул белгини мындай карасаңыз, тамдын жабылуу чатыры дагы ушундай үлгүдө жабылган, колго окшоп, айланасы дагы ушундай болуп турат. Мына ушул диний ишенимдин негизинде ушундай үйлөрдү пайдаланышкан Япон эли. Демек сиз азыр колуңуз менен көрсөтүп атасыз, көрсөтүңүзчү? Мына ушундай. Ушуга окшош турат. Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам.
Япон тилин билгендер барбы команданын ичинен? Кудай берди. Жок экен. Бул үйлөрдүн япончо аталышы Gassyo Dzukuru деп аталат. Gassyo Dzukuri деп. Бизче айтканда сыйынуу учурунда бүктөлгөн колдор. Жооп тура. 2-1 эсеп. Негизи эле ошол Япония Будда ишениминдеги көбүрөөк адамдар колдорун ошону 3 бурчтук кылып, Индияда, индуизмде деле мына ушундай сыйынуу ритуалдар бар да. Ошол сыйынуу үйлөрүнө келгенде колдору ушинтип эме болот. Мусулмандарда кандай Мелис мырза? Мусулмандарда ачылат. Индияда бүктөлөт дегенде ушундайбы? Эсеп 2-1. Команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн жылдын жыйынтыгычы оюнун биз курама команда менен ойноп жатабыз. Оюн улантылат. 4-чү раунд. Төртүнчү раунд. Семетей мырза, сиз Индиянын шаарларына барып келгенсиз. Семетей. Угатам урматтуу алпар. Индиянын Хайдарабад шаарына баргансыз, Ооба. Ал жерде басындуу сыйынуу үйлөрүнө сиз назар салдыңызбы? Же көбүрөөк мусулмандар жашайт турган? Биз барган шаарда индуизм дининдегилер эмес, мусулман дининдегилер көп жашайт эле да. Ал жерде мечиттер көп болчу, чем чиркөөлөргө карагандачы. Жума намаздары Нурболот Колдошев Кадамжай районунан сиздер каршы суроо берет. Суроо. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Жапон аскерлери Филиппин аралдарына чабуул жасашкан. Бир канча аралдарды басып алышкандан кийин согуш узак убакытка созулуп кетип, Жапон аскерлеринин тамак ашы түгөнөт дагы, ачка калбоо үчүн өздөрүнө жакын жердеги жергиликтүү жашоочулардын, мындайча айтканда филиппиндердин уйларын атып жеп турушкан. Уйларын. Курал үнүн эл билбөөсү үчүн бир мезгилде атышкан. Суроо. Жапон аскерлери кайсыл учурда атууга чыгышкан? Бул суроого Нуристан Марат уулу жооп берет. Нуристан Марат уулу. Урматтуу алпарчу, Онада дегендин бир аскердин өмүр баянын окуганбыз. Ошо 30 жыл Филиппин аралдарына калып кетет. Анан ошол Онадан жазган учурлары бар эле. Ошол мен ар дайым ошол өзүмдүн курсагымды тойгоз үчүн филиппиндиктердин уйларына ар дайым атчумун. Жамгыр жаап, чагылган, тарсылдап жаткан мезгилде мынтыктын үнүн угуп алар билип калышпасын деп ошол жамгыр жаап, чагылган болуп турган мезгилде, күн күркүрөп турган мезгилде ар дайым аңчылык кылчумун деп эскерет. Эсеп 3-1. Жооп туура. Команда дагы 1 минута үнөмдөп атат бул жерден. Эсеп 3-1. Оюн улантылат. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү улантып берсеңиздер болот. Биздин дарегибиз Ош шаары, Ленин көчөсү 330. Электрондук даректерибиз Facebook'ta Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Билерман чекит ТВ күчүкчө mail чекит.ру жана Instagram'da Билерман Ордо деген дарегибизге суроолорду жөнөтүп берсеңиздер болот. Абдурахим Юлдашев Ала Бука районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1500 сом. Мен телекөрүүчүнүн суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, Жусуп Баласагындын дастанынан өзүндө мага 4 түркүк сымал төртөөнүн жолу, түркүк турса тирилик бар өмүр бою. Аларга 1000 мертебе менден салам, жеткизгин колдоп сүйөп өзүң анан. Сүйүнсүн арбактары дуба кылсам, кошулайын аларга барып калсам. Суроо. Жусуп Баласагын төртөө деп кимдер жөнүндө айтып жатат? Кетти. Көп түркүк жок, биз түркүк кимге сүйөнөбүз? Мазхабтарга сүйөнөбүз. Сахабаларга көп деле жанында мааниси бар. Жок, халифаларга түркүккө сүйөнөбүз дегенде мазхабта негизи. Бул киришүүдө куталчы билимдин киришүүсүндө бар бул. Халифтер дагы эмнен? Сиз токтой бербейсиз. Жок, Төрт халифа. Анда төрт халифа жөнүндө бул сөз. Үнөмдөрдү негизде. Сен окугансың, каяктан билесиз? Кимде дагы башка вариант барбы? Дини эле баягы Мазхабчы халифа төртөө ошол болду. Урматтуу алпарчу, мөөнөтүнө мурда эле жооп беребиз, үнөмдөлбөсө деле.
Үнөмдөлгөн 40 секунд өткөндөн токтотуп атасыз. Үнөмдөлбөсө деле Макул, макул. Ким жооп берет? Мелис Музулманов мырза жооп берет. Бул жогорудагы суроо ким Абдрахим Юлдашевдин суроосуна биздин команданын жообу. Бул жерде түркүк деп 4 халифа жөнүндө сөз кетет. Биздин тайпада биздин мазхаб башчылар жөнүндө дагы айтылды, бирок мен бул маалыматты Кут алчу билим дастанынын киришүү бөлүмүнөн окуганмын. Төртөөнө салам болсун. Биринчи дүйнөнү жараткан Алла жөнүндө, андан кийин пайгамбар жөнүндө, анын 4 жолун уланткан халифалар жөнүндө айтылган жайы бар. Бул Кимдер? халифалар жөнүндө. Аттары. Абу Бакыр, Азрет Абу Бакыр, Азрет Умар, Азрет Осман, Азрет Али жөнүндө. Эсеп 4-1. Жооп туура. Жусуп Баласагун 4 халиф чариялар жөнүндө дастан айтып жатат бул жерде. Эсеп 4-1. Оюн улантылат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү улантыңыздар, бир болсо оюнду улантабыз. 6-чы раунд. 6-чы раунд. 4 халифтин ичинен кайсы бири узак башчы болгон, Мелис мырза? Бирок Азрет Умардын доорунда гүлдөгөн, бирок мен так маалыматты билбейт экенмин, бирок аябай гүлдөгөн доору Азрет Умардын мезгилинде болгон. Менимче Умар болсо керек. Азрет Умар 10 жыл башкарган. 10 жыл. Демек, кийинки суроо. Сүйөрбек Алымов, Сузак районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Караңыздар, суроо бирүүнү улап кетет да, кээдеч. Экинчи дүйнөлүк согуш жөнүндө мындан мурунку суроо болсо, жанагы Жапон аскерлери, ал эми бул Алымов Сүйөрбектин суроосу дагы. Экинчи дүйнөлүк согушта мен окуп атам суроону. Германия СССРге кокустан кол салгандыгы үчүн даяр эмес болгондуктан Союздун өлкөлөрү жеңилип калуусуна аз гана калган. Бирок бул жеңилип калуусунун экинчи тарабында дагы бир себеп бар эле. Жеңилип кала турган болсо, анын бир себеби бар эле дейт. Суроо. СССР өлкөлөрүнүн кокус эгер жеңилип кала турган болсо, кайсы окуя себеп болмок негизги болуп? Минута кетти. 22 жыл эмеспи, күндүн узактыгы эмеспи? Жок, жеңилип калса эмне кандай Эң узак күндө баштап атышат булар согуш. Япондор келип басып албай беле эгер Германия баспаганда? Жок. Эгер жеңилип калса, ушул себепти айтат экен да, ошон үчүн мындай болуп калды. Күндө эки жактан Кайсы окуя деп атат бул жердечи? Кайсы окуяны деп атат? Кайсы окуя? Окуя себеп болмок. Окуя себеп болмок деп атат, жеңилишине. Эмне себеп болушу мүмкүн? Күндүн ысыгы деген, күндүн ысыгы мисалы аларга таасир этсе, күндүн ысыгы буларга таасир этмек да. жок, эми 4 жыл болуп кетти, 5 жыл болуп кетти. Аймагынын чоңдугу эмес. Канча жылы келген Москвага? Москвага канча жыл келген? Тамак аш тартыштыгы эмеспи? Тамак аш тартыштыгы эмеспи? Жок, окуя болот. Күнүнүк бир окуя карап чыкпайлыбы? Жеңилип калышына себеп табышыбыз керек азырчы. Батыстан конференция Крым алды кийин болгон. Ал Ялта конгресстен негиз болгондо, Ошол кезде Ошол убакта мисалы үчүн Польша алды. Германия экинчи келишими ошон үчүн Германия бириктиришин. Семетей мырза убакыт аяктады. Семетей. Урматтуу алып баруучу, мен жана экөөбүз сүйлөшүп алдык эле. Бирок шартты бузушка туура келип атат. Суроонун акыркы эле бөлүгүн кайтала берсеңиз, башын эмес. Акыркы суроо бөлүгүнү гана. Мен ошону суранам сизден эгер мүмкүн болсо. Анан биз үнөмдөгөн 1 мүнөт убактыбызды алабыз. Бир аз ошо жери СССРдин бул экинчи дүйнөлүк согушта эгер жеңилип кала турган болсо, анын негизги себеби катары кайсыл көрүнүштөрдү айтсак болот? Серепчилер анализдеген да мунучу. Ушул себептен улам жеңилип калышы мүмкүн эле деп, эгер жеңилип калса. Семетей мырза, сиздер үнөмбү же жооп бересиңерби? Я. 1 мүнөт алабыз. Кетти. Эй,
Kur'an жарактын жоктугу. Kur'an жарактын. Kur'an жарак. Мени караңыз. Неме? Мамлекет жарак. Аймак жок. Ошолбу же Борбор шаардын жакын болгон. Немеге жакын у? Германияга жакын. Эгер Борбор шаар алынса, уже мамлекет уже жеңилди да. Ошол маалда Борбор шаардын жакыныраак кайсы өлкө? Киев, башка шаар болот эле. Ооба, Kur'an жарактын жоктугу. Алар автомат менен жүрүп атат. Көрүнсө автомат жок болчу анда. Адамдардын күчү, автомат кийин ойлонуп таап алып. саны. Биринчи Москва Европада жашайт, экинчи эсток аймак аябай чоң аскер. Башка вариант айткыла. Камагач дагы башка не? План өтө тез. Көрүнүш деп атат. Көрүнүштөр. Ооба, бир көрүнүш. Табият, тынчтык, бир алар суук. Жок, бирок алар 22-июнда жай мезгилде башталды. 4 болуп атпайбы ошо Москвага келип? Бир диний майрам болгон эмеспи балким ошол учурларда? Семетей мырза. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Бектен Аалы мырза жооп берет. Бектен Аалы. Урматтуу алып баруучу, бизде ар түрдүү варианттар чыкты эми. Негизинен СССР менен Германия экөө согушпоо тууралуу келишимге кол коюшкан, бирок аны бузуп Германия кол салган. Андыктан баягы белгисиз түрдө болгондуктан СССР даяр эмес болгон бул мындай чабуулга. Андыктан СССР курал жарак, баягы согушка керектелүүчү шаймандардын жетишсиздиги, баягы мындай айтканда согушка даяр эместиги курал жарак тарабынан анын жеңилүүсүнө негизги себеп болушу мүмкүн. Себеби согушту бир гана курал менен жеңүү мүмкүн эле ошол учурда. Жооп кабыл алынат. Ордодо пикир барбы жокпу? Мына эжекелерибиз келип атат, мугалимдерибиз келип атат. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Согуштун алдында репрессия катуу жүргөн билесиздер. Күчтүү адамдардын бардыгын Сталин көпчүлүгүн жок кылып жиберген. Аскер адамдарын, жол башчылар, же болбосо жанагы тактиканы мыкты билген адамдарды жок кылып жиберген да. Эгер ошол дагы себеп болуп кетиши мүмкүн деген ойго келдик биз. Эгерде түшүнүктүү, рахмат. Мен туура жоопду айтайын. Урматтуу билермандар, жогоруда эжекебиз бир омоктуу ойду айтып өттү да. Согушка чейин 37-38 жылдары репрессия жүргөн. Бардык союздук өлкөлөрдүн ичиндеги мен деген көрүнүктүү генералдар, полковниктер атылып кеткен. Ошолордун өксүгү анык байкалган согушта. Анык байкалган. Бирок бай идеология, ураандын күчтүүлүгү менен гана СССР жеңип кете алган, урматтуу билермандар. Телекөрүүчүлөр бул раундда атат жана 4-2 эсеп. 4-2 Алымов Сүйөрбек, Сузак район тургуну бул раундда утушка ээ болду. Телекөрүүчүнү куттуктайбыз. Эсеп 4-2. Телекөрүүчүлөр тарапка да бир упай кошулуп атат. Биздин оюн улантылат. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Бул пикир менче ордодон чыкпады, Семетей? Урматтуу алып баруучу. Репрессиянын курмандыгы болуп Кыргызстанда дагы белгилүү адамдар атылып кеткен. Урматтуу команда, билесиздер, канчалаган көрүнүктүү ишмерлерибиз атылып кеткен. Мыктыбек Арстанбек Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Тележурналист, маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Урматтуу билермандар, учурда Мыктыбек Арстанбек агайыбыз Мекке шаарында жүрөт, умрада. Сиздерге ошол жактан видео суроо жөнөткөн. Мониторго көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар. Алгач мен сиздерге ушул суроого негиз болгон 1-2 факторду көрсөтүп коеюн, анан кийин суроону берейин. Урматтуу билермандар. Алгач бул фото сүрөткө көңүл буруңуздар. Мына бул шамдарга, чырактарга көрүп турасыздар, Мына. Эмнени байкап атасыздар? Бул шамдардын учтарында кандайдыр бир шиш нерселер, эң үстү жагын карасаңыздар, мындай шиш ийнеге окшогон нерселер чыгып турат. Көрүп атасыздарбы? Көрүп атабыз. Эми жакшылап көрдүңүздөр. Эми мен сиздерге суроону берейин. Видео суроо. Ассаламу алейкум, урматтуу билерман ордо оюнчулары. Эми менин суроом. Мына менин артымда турган лампа, кадимки мечитке киребештей лампа. Ушул лампанын жана башка ушундай асма эмеректердин дээрлик бардыгынын учтарында зымдар ушундай шиштер коюлган.
Меккеде, Мадинада аябай көп объекттерде, керек болса харам мечиттеринде да ушундай шиштер асма шамдардын үстүндө аябай жолугат. Азыр ушу мейманканалардын терезелеринде да ушул шиштер, атай тикендер коюлат. Суроо. Эмне үчүн? Кетти убакыт. Эмне үчүн шиштер коюлган дейт? Башка вариант. Бул биринчи вариант. Дагы. Куштар аякта аябай көппү? Дагы башка вариант. Коргоо болуп атат да, коргоо максатта гана. Азайлы болот да. Элден дүйнө жамандык. Эгерде уя саласы ушундай. Люстрага. Жок. Эмне люстра? Люстра башка Люстра дайым жарык болот. Жарыкка келет жаныбар. Жандыктар келет. Кечинде келет да каалаган. Жок. Анан Чимчиркелерде эле келиши мүмкүн. Ал жер ичи көйлөк канаттуу да бул. ооба. Ооба. Бирок канаттуу. Башка бир ойчу. Чимчиркеге кереги жок. Бардык жерде, бардык жерге деп атат. Мына карагыла. Уядан башка дагы ал жерге кандай сакташ? Уядан башка Алмаштыруу жеребесин кармап чыкпайбы? Алмаштыруу. Алмаштыруулар үчүн эмеспи? Урлар үчүн бар. Жок, мечитте урлар анда ислам. Ал жака чыгып алуусу жок. Ал жерден аны албайт. Асты эмес, аны асты эмес, үстү болот. Башка вариант канаттуу. Убакыт аякталды, Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Илгиз мырза жооп бергенге аракет жасайт. Илгиз мырза, эмне үчүн бул шамдардын мына көрүп турасыз, үстүлөрүндө ушундай шиштер ушундай бар? Урматтуу алып баруучу, биз дүйнө жүзүндө көптөгөн эстеликтерден байкайбыз. Аларга баягы токтор, электр токторун улап коет, же үстүлөрүнө зымдарды коюп коет. Мунун бирден бир максаты ошол нерсени адамдардан, жаныбарлардан коргоо да. А бул жерде түрдүү учтуу шиштерди кадап койгон себеби, эгерде канаттуулар келип ал жерге уялап же жумуртка коюп, ушундай турак жай кылып алышы мүмкүн. А бул ийнелер, бул шиштер аларга тоскоолдуктар жаратат да, натыйжада ал жерге канаттуулар келе албайт да, мүмкүнчүлүк жок. Максат ошол зданиянын ичин, ошонун жандарын, жаныбарлардын мындай коргоо, сактоо, мындай тазалыкты сактоо ушундай максат. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Видео иретинде берет, туура жообун көрөлү. Туура жообу албетте күбүчкөндөр жана канаттуулардын ошол жерге конуп үстүн булгабастыгы үчүн. Рахмат. Жооп туура. Негизинен туура. Күбүчкөн канаттуулардын ошонун үстүнө конуп булгабастыгы үчүн, же ошол жерге же полго же адамдарга кандайдыр бир ыңгайсыздык жаратпаш үчүн ушундай шиштер коюлган. Эсеп 5-2. 8-ci rauнд. 8-ci rauнд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү курама команданы мен дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Анткени бул команда ар дайым эле ойной бербейт. Курама команда, ошондуктан команданын курамы бүгүнкү оюнда. Команданын капитаны Семете Амиралиев, Бектенал Абдрахманов, Нуристан Маратуулу, Илгиз Шамырзаев, Мелис Музулманов жана Кудайберди Ташиев. Улук мырза Эрмекбаев, Өзгөн районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1700 сом. Телекөрүүчү өзү студияда. Улук мырза, кош келипсиз. Телекөрүүчү өзү студияга. Биз атайын ушу жылдык оюнга айрым телекөрүүчүлөр чакырган элек, шарты барлары келди. Улук мырза сиздерге фото суроо жөнөткөн. Сүрөткө назар салып, менин суроому угуңуздар. Урматтуу билермандар. Бул сүрөттөгү көрүнүш дүйнөдөгү кайсы бир мамлекеттин административдик аймактык бөлүнүшүн чагылдырып турат? Сиздерге суроо. Бул кайсы өлкө? Кандай өлкө? Эмне бар бул жерде? Кандай саясат бар? Кетти минута.
Автономный нар жакта кошулат экен да. Крым Каталония Россия кодайм. Калининград. Балдардын сырткы көрүнүшү. Германия неме Германиядан алып койгон да. Калининградта ошол эле Россиянын эле көп улуттуу өлкө Калининград болсо Германиядан алып койгон согуштан кийин. Ошо округ областтар дейсиз. 22 мамлекет бар да Россиянын ичинде. Мисалы үчүн мамлекет Абхазия, ошо Якутия, Малайзия, Россия го дейм. Токто. Бул Россия эмеспи? Жо, бул Россия. Российская Федерация бул точно эле. Себеби анда 21 мамлекет бар. Германия Берлинди алып койгон Калининград. Именно ошол жерде чекиде турат. Жок, ошол эле. 23кө бир да. Болду ошо 23. Мен крайы бар Россияда. Ошо. Край эмес, бул мамлекеттер. 22 Абхазия ошол эле. Федеральный округ Федеральный округ 23 Россияда. Ошол эле. Калининград эң батышта. Калининград эң чекиде. Семетей. Урматтуу алып баруучу, мүнөт алайлы же кетели. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Кудайберди мырза жооп берет. Кудайберди. Эгер туура жооп берсеңиз 6-2 эсебинде команда оюнду жеңип чыгып кетет, Кудай буйрса. Эгер туура жооп берсеңиз. Урматтуу алып баруучу, биз мындай риск кылабыз да. Тобокелге барабыз. Бул Россия Федерациясы деп айтабыз. Себеп чекиде турган, четте турган бала бул Германиядан алып коюлган Калининград. Кёнигсберг эски аты. Калгандарычы? Калгандары федеративдик, ошо административдик мамлекеттер. Якутияга окшош. Санаган үлгүрдүңүзбү? Балдардын санын санаган. 23. 23 эмне бар эгер Россияда болсо? Федеративдик республикалар бар. Административдик аймактар бар. Жооп кабыл алынат. Мен азыр туура жоопту айтам. Жооп туура. Сүрөт карта иретини көрсөтүп атам. Бул Калининград Россиянын 23 автономиялык округдары, республикалары, аймактары. Жооп туура. 6-2. Туратта тигичи футбольный клуб. Ау. Кёнигсбергти Баварияга болеть этет, конечно. 6-2 команда бүгүнкү жылдык оюнда телекөрүүчүлөргө каршы ойноп, бул курама команда 6-2 эсебинде жеңишке жетишти. Куттуктайбыз. Жылдык оюн 6-2 эсебинде билермандардын пайдасына аяктады. Команданы куттуктайбыз. Эми мына курама команда мына ушундай жыйынтыкты көрсөттү. Демек көптү окуу, көптү билүү, мына ушул жерде отурган билермандардын басымдуу бөлүгү интеллектуалдык маанайдагы 4-төн 5тен китептер чыгаргандар. Ар бир өзүнчө китеп чыгарган. Бул деген сөз көптү окуган көптү билет деген сөздүн далили. Семетей мырза оюн жыйынтыкталды. Караңыздар, бүгүн 8 суроо ойнотулду. Бирок Супер Блиц ойнотулбай калды. Арстанбек колайлуу. Ошондой эле ойнотулбай калган бул жердеги айрым телекөрүүчүлөрдөн биз туура түшүнүүнү сурайбыз. Анткени аларга чейин оюн бүтүп калды. Бүгүн суроосу ойнотулбай калган Кундузгүл Айткулуева, Гулира Ахмедова, Курсан Ахмедов, ушул телекөрүүчүлөрдүн суроолору ойнотулбай калды. Мен ага чейин бул жерде байкоочу катары турган мына Сагынбек мырза турат. Сагынбек мырзадан бүгүнкү оюн тууралуу бир пикир сурасам. Сагынбек мырза, жылдык оюнга кандай баа бересиз? Анткени биз бүгүн урматтуу билермандар мыкты билермандагы аныкташыбыз керек. Сагынбек мырза, мыкты билерманга биздин атайын медаль илебиз. Урматтуу алып баруучу, бул жерде көптөгөн окутуучулар бүгүн коштоп ар региондон телекөрүүчүлөр келип турушат. Биз аябай кубанычтабыз. Телекөрүүчүлөр ушу ордодо көргөнүбүзгө. Биз ойлойбуз дагы мыкты кийинки оюндар курамабыз 6-1-ге 6-0 жеңет деген ишеничтебиз. Ал эми чындыгында таандаш кыйын болуп атат. Биздин командабызда мына Мелис Музулманов, Илгиз Шамырзаевди биз сунуштаганбыз. Биздин билермандар кеңешип ишенич тактаган аракет кылышты. Бул жерден Нуристан, Семетей аракет кылып, Кудайберди тез суроолорго жооп берип, мөөнөтүнөн мурда жооп берип, чындыгында Нуристан мырза көбүрөөк суроого жооп берүүнү аракет кылды. Мен оюнча интеллектуалдык деңгээли жогору,
экендигин байкап көрүп, бирок Мелис мырза кээ бир суроолорду мына интеллектуал деңгээлде ойлоо негизи тапкан аракет кылып, ошон үчүн аябай кыйын болуп атат. Түшүнүктүү. Ошолго эми өзүңүз чечесиз, бирок макул. ушундай менин пикирим. Сиздин оюңузду уктум мен. Бул жерде бизге бүгүн мейман болуп келген телекөрүүчү иретинде турган эжекелерибиз да бар. Эжекелердин да оюн угуп коелу. Кутман кеч бүгүн аябай кандай жакшы оюн болду. Биз дайыма муну телевизордон көрүп, экрандан эле көрчү элем мен бул оюнду. Анан азыр бул жерде жаныңыздарда турган биз үчүн аябай кандай биринчиден сыймыктуу болду. Экинчиден сиздер менен кошо биз дагы ушунчалык түйшөлүп, сиздер туура жооп берсеңиздер экен деп биз ичибизден тилеп турдук. Биз дагы кыйналып турдук, күтүп турдук сиздерден туура жоопторду. Эгерде биздин көз карашыбыз менен, биздин команданын көз карашы менен айтканда, Нуристан деген жигитке биз мыкты оюнчу деген бермекпиз. Себеби сиздердин командаңыздарга кошумча мүнөттөрдү ушул жигит гана алып берип жатты. Түшүнүктүү, оюңузду сүйлөйбүз. Марат Абдыкулов. Урматтуу алып баруучу, оюн аябай кызыктуу болду. Мага жеке өзүмө оюн аябай жакты. Аябай динамикалуу, талкуу суроолор да мыкты. Чындап курама команданын оюнун көрө алдым деп айтсам болот. Чындап курама командадан ушундай оюнду күткөн болчу. Анан мыкты билерманга келсек, азыр Нуристан мырза менен Мелис мырза аябай активдүүлүгүн көрсөттү бүгүнкү оюнда. Бирок мен Мелис мырзага добушумду берет элем. Мелис мырза командада талкуудан туура жоопту суруп чыга алды деп мен айта алам. Нуристан мырза мага капа болбойттур. Бирок менин баамым да ушундай. Рахмат. Пикирлерди биз угуп көрдүк. Ал эми акыркы чечимди өзүңүз чыгарасыз. Түшүнүктүү. Улук мырза Эрмекбаев, мына биринчи ирет биздин студиябызда турат болуш керек. Оюн кандай болду? Кандай, кимди мыкты оюнчу деп эсептейсиз? Сиз телекөрүүчү катары. Саламатсыздарбы, урматтуу билермандар, урматтуу алып баруучу. Бүгүнкү оюн өтө кызык жүрдү. Талкуу аябай күчтүү болду. Бул оюнду мен теледен көрүп, суроолорду гана жөнөтүп жүрчүмүн. Бирок бүгүн алып баруучунун чакыруусу менен өзүмдүн кызыгуум менен келип көп болуп отурам. Андыктан аябай жакшы оюн болду. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Кайсы билерманды сиз мындай баалай алдыңыз? Улук мырза. Билерманды буга чейинки оюндардан дагы көрүп жүрчүмүн. Ушул командада өзүнүн аябай активдүүлүгүн көрсөтүп жүргөн Нуристан мырза дагы да болсо активдүүлүк кылды. Түшүнүктүү, рахмат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, мен өзүм да оюмду айтып коеюн. Нуристан мырза мына кечеги магистр шайлоодо дагы эң алдыңкы добуштарды алды. Демек, Нуристан мырзанын буга чейинки активдүүлүктөрүн, бир топ команданы даярданга жардам берди, премьер лигалар боюнча жардам берди, китептерди жазып чыгарды, акыл үчүн витаминдер деген эң деген китеби бар. Ушул китептердин жыйынтыгы мына маалымат бар үчүн жооп болот да, маалымат. Ал эми аракет кылып табуу, бул да өзүнчө эмне деп коет, бул да өзүнчө бир интеллектуалдык да. Нуристан мырзанын аракетин көптөн байкап жүрөбүз. Демек, көптөгөн чечимдердин, сунуштардын негизинде жана мен өзүм дагы жыйынтыгым менен 2019 жылдын мыкты билерманы деген медалды Нуристан Марат уулуна ыйгарабыз. Куттуктайбыз. Демек, кульминациялык учур мыкты билерман 2019 Нуристан Марат уулуна ыйгарылат. Нуристан Марат уулу, кабыл алып коюңуз. Тартып коюңуз, тартып. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Мынакей ийгиликтин натыйжасы мына ушундай. Семете мырза, бүгүнкү оюн боюнча сиздин кыскача пикириңиз жана кимдин суроосун мыкты суроо деп тандадыңыздар? Урматтуу алып баруучу, мен алгач ушул клубдун жалпы мүчөлөрүнө, билермандарга ыраазычылык билдиргим келип атат.
Анткени алар ишеним көрсөтүп, биздин эмгекти эске алып, магистр кылып шайлашты. Биз эми ушул клубтун ишеничин актаганга аракет жасайбыз. Ошого сөз берем мен. Ал эми бүгүнкү оюнда биз эң мыкты суроо деп Сүйөркул Алымов деген мырзанын суроосун таптык. Бул телекөрүүчү Сузак районунан суроо жөнөтүптүр. Экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңилүүгө болгон жеңилүүгө себеп болуучу себептер, көрүнүштөр боюнча репрессия тууралуу десек да болот. Ушул суроо негизи жакты бизге, аябай логикалык суроо экен. Анан мындай тарбиялык жагы да бар экен бул суроодо. Демек ар бир улут өзүнүн жанагындай күчтүү инсандарын, мыкты инсандарын баалай билиш керек экен өз мезгилинде, жоготуп албай. Демек Сүйөрбек Алымов Сузак районунун тургуну экинчи дүйнөлүк согуштагы репрессия тууралуу суроосу менен бүгүнкү оюнда мыкты суроо ээси болду. Биз телекөрүүчүнү куттуктайбыз. Урматтуу алып баруучу, ошондой эле биз бүгүнкү оюнда дагы өзүнүн мыктылыгы менен өзгөчөлөнүп, 2019 жылдын мыкты билерманы наамына ээ болгон Нурстам мырзаны дагы куттуктайбыз, команда мүчөлөрү жалпыбыз. Нурстам мырза бул сыйлыкка, бул наамга татыктуу деп ойлойбуз. Анткени өзү 4 жылдан бери бул клубда ойнойт, ар дайым ушул биздин менин командамда ойнойт. Биздин командада мыкты оюнчу статусун ар дайым сактап келет. Ошол эле учурда өзүнүн жеке пикирлерин дагы ар дайым ушул жерде ортого салып, билдирип, тартынбастан клуб үчүн дагы күйүп ушкан мезгилинге биз күбө болгонбуз. Мындан аркы дагы иштерине ийгилик каалайбыз Нуристан. Ошол эле учурда ушул жалпы телекөрүүчүлөрдү дагы келе жаткан чычкан жылы 2020 жыл менен куттуктайбыз. Жергебизде дайым бейкуттук, тынчтык болсун, аман бололу. Чоң рахмат. Рахмат. Биз сыйлыгыңар кут болсун демекчибиз. Мындан кийинки оюндарда дагы ар дайым активдүүлүк көрсөтүп жүрөбүз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюнда жеңишке жетишкен билермандар Семетей Амиралиев, Бектеналы Абдрахманов, Нуристам Марат уулу, Илгиз Шамырзаев, Мелис Музулманов, Кудайберди Ташиев, 2019 мыкты билермандары. Куттуктайбыз. Эми биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол фирмасынан сиздерге шириндиктер, премиум класстагы Тамшан Барбол торту белек болсун, кабыл алып коюңуздар. Демек, бүгүнкү оюнда 2 гана телекөрүүчү жеңишке жетишти, 2 гана телекөрүүчү. Демек, ал телекөрүүчүлөрдү дагы биз куттуктайбыз. Демек, алар болсо Сүйөрбек Алымов жана Нидин Ибрагимов. Тамеки жөнүндөгү суроо, сигарет, Америкадагы сигареттерди саткан автоматтар жөнүндө суроосу менен бул телекөрүүчү дагы утушка ээ болду. Урматтуу алып баруучу, мына эгерде оюн уюштурулбаганда мыкты билермандар чыкмак эмес. Албетте биринчи сиздин эмгегиңиз ушундай мыкты билермандарга дем күч берип, ийгиликтер жарата берсин. Ошон үчүн биз эске алып, атайын мына биздин окуу жайыбыздын атынан ыраазычылык кат даярдап келгенбиз. Бул деген мына жылдын жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Түрдүү багыттарда биздин мыкты иштешкен мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Анын катарында мына биз дагы жетекчи менен кеңешип, баарыбыз баарын жыйынтыктар менен ушул уруксат берсеңиз, ыраазычылык каттар бар да, ошону тапшырып койгону уруксат этиңиздер. Рахмат. Өзүнүн ушу алып баруш өнөрү менен коомчулукта жакшы маанай тартуулап, билермандарды интеллектуалдуу оюнда мыкты оюнчу катары активдүүлүгүн көрсөтүп, жана Кыргыз Өзбек университети менен тыгыз байланышта иш алып баргандыгы үчүн Кыргыз Өзбек университети сыймыкты бүтүрүүчүсү, Элтер мамлекет телекомпаниясынын кызматкери Касымов Турусбек Баймырзаевич ыраазычылык каты менен сыйланат Кыргыз Өзбек университетинен. Чоң рахмат. Турусбек Касымов, куттуктайбыз. Билерман клубунун мүчөсү, мыкты билерман, активдүү оюнчулардын бири.
ошол эле учурда мына коомубуздун өнүгүшүнө, студент жаштардын жалпы эле инсандардын интеллект деңгээлинин өсүшүнө салым кошуп, өлкөбүз боюнча билерман ордо интеллект тил оюнун өнүктүрүп, жана Кыргыз Өзбек университети менен тыгыз байланышта иш алып баргандыгы үчүн Кыргыз Өзбек университети сыймыктуу бүтүрүүчүсү, Элтер мамлекеттик телерадио компаниясынын теле журналисти, алып баруучусу Канатбек уулу Талантбек ыраазычылык кат менен сыйланат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыргыз Өзбек университетинин ректору Раймов Чаткалбай агайга чоң рахмат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен мына Элтер мамлекеттик телекомпаниясынын башкы юристи Ибрагимов Азизбек Арстанбекович ыраазычылык кат менен сыйланат. Чоң рахмат. Биздин юрист Кыргыз Өзбек университетинин бүтүрүүчүсү Ибрагимов Азиз Арстанбековичке дагы ыраазычылык кат. Биздин окуу жайыбыздын ушу ректору профессор Раймай Чаткалбай Кенембаевичтин атайын ыраазычылык каты менен сиздерди сыйлап коелу деп чечтик. Окуу жай өнүгө берсин, биздин бүтүрүүчүлөр алдыда өсө берсин жана Билерман Ордо клубу Кыргызстан өнүгө берсин. Чоң рахмат. Рахмат. Университет жамаатына ректор мырза Раймай Чаткалбайга дагы биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ушуну менен урматтуу билермандар, телекөрүүчүлөр, биздин оюн соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. 2020 жылы көрүшкөнчө.